Тоолорубузга калпабыз окшош, бийик. Улуу элбиз биз. Тарыхы бай, байыркы элбиз. Үрп адат, каада салт, улуттук оюндарыбыз менен бийик турабыз. Кыргыздар тоонун бүркүтүндөй эркиндикти сүйгөн, эч бир душманга баш ийбеген жоокер эл. Манас атабыз бул жерлерди жунгалардан сактаган. Азырда душмандар аз эмес. Биздин мөңгүлөргө кызыккан, биздин токойлорго, сууларга, кен байлыктарыбызга кызыккан. Биздин максат ушул жерди сактап, душманга тарттырбай, кийинки муундарга өткөрүп берүү балам. Биздин редакцияга куш келипсиздер. Шоң болсын. Жакында жакшы кабар уктук. Кыргыздарды бир патриоттук духка тарбиялаган, кыргыздарга бир намыс, көбүн эсе акыркы жылдары ар намыстан кетип калдык. Жигиттерибиз намыстан, кыздарыбыз айылдан ажырап баратат деген коомчулукта ар кандай пикирлер бар. Ошону калыбына келтирүүгө бир моралдык салым кошкон чакырыкта кино тартыптар. Ошол кинону чет өлкөгө дагы көрсөтүп, көбүн эсе биздин мекендештерибиз чет өлкөдө жүрөт. Ошол жака дагы барып келелде максат коюп атыптар. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул аты айтып тургандай мен кыргызмын деп максат ошо элибизди бириндикке чакырган, элибизди кыргыз элинин патриоттуулукка чакырган. Мен кыргызмын деп кайсыл жерде болбойлук, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбойлук, башыбызды бийик көтөрүп жүрөлү деген ойду айтайын деген кино. Анткени бул жерде кыргыздын улуулугу даңазалып атат. Кыргыздын жоокер эл экендиги даңазалып жатат. Ошондой эле Кыргызстандын эң бир кооз жерлери камтылып атат да бул кинодочу. Буну көргөн киши сөз мен ишенемин, ойлоймун, сөзсүз түрдө өзүм кыргыз болгусу келип, кыргыз экендигине сыймыктанат деген максатта жараттык. Рахмат, биз өзүбүз эле. Жакшы кал. Мен атайын тоодон келгем, насихат. Булганкорду жазалаганга сөз бергем. Сөзүмө турушум керек. Мен кыргызмын. Уксаң? Албетте, сөз бергенден кийин аткарыш керек. Мындай макал бар. Камыш коёнду өлтүрөт, намыс жигитти өлтүрөт. Жигит болгондон кийин мен да силер менен барам. Ошондойбу? Мен кыргызмын деген ушундай жакшы бир кино чыгып, ошону биз ошол балдарыбызга, мына биздин балдарыбыздын алды 18, 19, 20 жашка чыгып калды. Ошол биринчи миграциянын толкунунун балдары азыр 18-20 жашка чыгышта биз ушул кино чыкканын өзүбүз көрүп, ушул кинонун бет ачарына катышып, анан ушул Рустам Аташевга биз өзүбүз ушундай бир сунуш киргиздик. Россияга барып көрсөтүп келсеңиз жакшы болот эле. Ошол жакта биздин жаштарыбызга барган азыркы Кыргызстандан жаңы баргандар эмес, ошол жакта өсүп, ошол жерден окуп чоңойгон балдарыбызга кыргыз экенин таанытып, кыргыз ким экенин, кыргыздын жеринин, кыргыздын ушунчалык сулуулугун, кереметин көрсөтүп келиңиз деп өзүбүз ушундай бир сунуш менен кайрылдык. Мына шу жигиттерибиз сыртта жүргөн патриотторубуздун демилгеси менен, ушулардын жардамы менен, ушулардын демеушүлүгү менен Кудай буйрса ушул жакта жүргөн мекендештерибизге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Жолугушуп, алардын да ой пикирин угуп, анан алардын биздин кинобузду көрсөтүп, кинодон кийин сунуштар болсо, анткени ушул кыдырып келген биздин топтогон каражатыбызга ошол эле сыртта жүргөн мекендештерибиздин тагдырын чагылдырган кино тартмакчыбыз. Ошондуктан ал жакта жүргөн мекендештердин баардыгынан суранат элем, активдүү катышып бериңиздер, келиңиздер. Мен менен кошо Роза Азимбаева, өзүңүздөр билесиздер, министрдин кызынын Махабаты деген эң алгачкы тасмамда башкы каарман Зинанын ролун жараткан. Мен кыргызмында дагы башкы ролду жаратат. Ошондуктан өзү да барып жолугушуп, силер менен маектешкени баратат. Жана ошондой эле Насихат Кабылдаева деген кызыбыз Эгиз Тумар көркөм тасмасында башкы ролдо ойногон биздин кыргыздын эң алгачкы байык кызыбыз баратат. Спортсмен кызыбыз. Мында дагы мен кыргызмын деп ошо биздин жабыр тарткан кыргыздардын маселесин карап, ошолорго жардам берип, ошолорду бир
кайгыдан куткарган образ жараткан Насихат Кабылдаева. Чындап эле катуудар жеп калган ушул Ооба, болот. болду беле? Мен жеген эчтеке эмес, менден жегендер катуу. Коркпогула. Мен кыргызмын деген патриот кыздар, жигиттер бардыгыңарды ушу кинону көрүп кеткенге чакырам, көргөнгө чакырам. Муздак сууга бир жаныңа күч келгенде эле түшөт болушуң керек да. Ошо муздак сууга түшкөнгө бир ушу кинонун да аталышында таасири берди. Албетте таасир берди. Биз ал жакта деген 2 күн болдук, Сары Челектечи. Эртеси күнү кечкирик болуп калды. Ошол күнү түнү менен аябай жамгыр жаап, аябай катуу суук болгондон курткачан үшүп турганбыз. Бүгүн съемка болуш керек дегенден айла жооп түштүм да. Ой! Ой! Негедир ушу кыздын маңдайына ушундай дайым оор эме туура келет. Анда дагы оор эмелер тартылганда кыйынчылык менен ал жерде дагы жана ал жерде терезеден секиргенден кийин жерге барып жатып калыш керек эле. Биз декабрда татканбыз кышында. Анан сыз анан жанында ич көйнөк үчүн жатыш керек. Баарыбыз курткаларды кийип алып карап турабыз. Жатат кышында. Nasıl kanap kelген? Болбой калыптыр. Урматтуу мекендештер, сиздер менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтөм. Ай, помогите, сумку украли, пожалуйста, верни мою сумку! Люди, жардамга! Ай, колум, кой бер! Кыргыздын атактанкын, мен кыргызмын деп рухун, духун көтөрүп, Рустам байкебиз чыгарып жатат. Ошого чоң рахмат. Ушундай нерсеге каражатка карабай, бул нерсе каражат деген нерсе ар бир нерсеге төлөө, ар нерсенин өзүнүн чыгымдары бар. Мен ошон үчүн мен кыргызмын деген ат үчүн биз аябай колдоп, ошо албайбыз. Суранабыз ушул шаарларда жашаган кыргыз жарандарынан, кыргыз элибиздин өкүлдөрүнөн сиздер ушул киноду келип, ушундай жакшы кыргыз эли үчүн, кыргыздар үчүн, кыргыздын ушунчалык кооз жакшы жерлерин, кыргыздын үрп-адатын, салтын бүт баарын көрсөткөн ушул кинодо, ошону келип көрүп кетиңиздер. Көгүнөн 200 миң. Короче, Рома, 10 чакты тапшынакай кыздарды табышыбыз керек. Школьница кыздар болобу? Жашы 18ден өйдө болсун. Акыркы жолу сен менен кеткен да, туурабы? Эжекеси түшүнсөңүз, мен аны сүйөм, ал мени сүйөт.
Кеттик. Жок дегендечи, мен да бирөөнү тынчтам. Аны көрөбүз го барганда. Атаңды билесиңби? Ооба. Тийбегиле мага. Шепке айтам силерди. Эмне үчүн мындай кадамга бардың?